Кече 11 октябрдан бүгүнкүгө караган түнү Чүй областынын төмөнкү Нооруз айылында жайгашкан Далышул номер 1 түзөтүү абагынан 9 кылмышкер качып кеткен. Аларды токтотууга аракет кылган жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын 3 кызматкери өлтүрүлүп, бирөө оор жаракат алган. Ошондой эле качып бараткан кылмышкерлердин бирөөсү кароол тарабынан жарадар кылынган. Окуя түнгү саат 12 чамасында болгон. 9 кылмышкер Далышул терезенин темир торун сындырып качкандар айтылууда. Алар ошол жерде турган Toyota Estima унаасы менен качып изин суутууга аракет кылышкан. Окуя боюнча милицияга маалымат жеткен соң алар кылмышкерлердин артынан кууп, Ленин айылынан кууп жетишип токтотушкан. Унаанын ичиндеги 9 адам ар кайсы тарапка качууга аракеттенгенде 5-өөсүн кармоого мүмкүн болуп, 4-өө изин жашырып кетишкен. Укук коргоо органдарынын берген маалыматы боюнча качып кеткен 4 кылмышкердин экөөсү террордук ишке катышкандар үчүн өмүр бою эркинен ажыратылгандар. Алсак 29 жаштагы Эдил Абдрахманов жана 39 жаштагы Данияр Кадыралиев 2010-жылы болгон террордук актыларга катышкандар. Алар Жайшыл Магди террорчу уюмунун активдүү мүчөлөрү катары 2013-жылы өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал эми иши тергелип жаткандардын бирөөсү Алтынбек Итибаев маркум депутат Санжар Кадыралиевди өлтүрүүгө тиешеси бар деген шек менен мурда кармалып бошоп чыккан. Экинчиси 28 жаштагы Азамат Мусралиев да Жайшыл Магди уюмунун активдүү мүчөсү катары кармалып иши тергелип жаткан. Далышул кылмышкерлердин колунан жабыркаган абактын кароолчусунун абалы учурда оор болууда. Анын баш сөөгү сынып, мээси жабыркап, көп кан жоготкон. Азыркы тапта жарадар кызматкер Чүй областык ооруканасынын бириндеги реанимациясына жатат. Ал эми кылмышкерлердин колунан каза тапкан Фархат Орозбек уулу, Талайбек Өмүрзаков жана Туратбек Садыбакасовдордун тууган уруктары бүгүн маркумдардын сөөгүн алууга түзөтүү абагына келишти. Бул жерде кеминде 10 жылда иштеп, эми гана пенсияга чыгам деп турган Туратбек Садыбакасовдун энелери күнөөлүүлөр өз жазасын алышса деп гана тилешүүдө. Маркумдун артында 2 кыз калды. Эч кандай эчтекеди айтчу эмес, баары эле жакшы болчу. Бирок бул күтүлбөгөн жерден болду да. Бул күтүлбөгөн жерден болду. Анан эми ушуну мен бир сөзүмө айтат элем, баягы туура жазасын аткарып берүүгө суранат элем да. Кармалган адамдарга подвал берилсин деп айтайын. Мен да ошол жакта иштегем, ушул жакта сотруднигим. Бул факт боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, Ички иштер министрлиги жана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтары тарабынан биргеликте комиссия түзүлүп, окуя тергелип жатат. Анткени кылмышкерлер абактын кызматкерлеринин жардамысыз качып чыга алмак эмес деген божомолдор бар. Жарандарга, жалпы эле милиция кызматкерлерине кайрылып атабыз. Алар куралдуу болушу мүмкүн, ошон үчүн сак болуш керек. Аталган окуя колониянын сыртында эмес, ошо ичинде болгон. Ал эми ичинде кызматкерлердин жоопкерчилиги боюнча атайын өздөрүнүн дагы бригада иштеп атат. Мен ойлоп атам, ошол жерде кызматкерлердин күнөөсү бар болсо, анда алардын да жоопкерчилиги каралат болуш керек. Ошондой эле Ички иштер министрлиги буга чейин эле жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылып, Чүй областындагы 2 абакта кылмышкерлер качат деген маалыматтар таркап жатканын айтып, эскертүү жиберишкен. Бирок аталган кызматтын өкүлдөрү мындай кеп болбогонун айтышууда. Алар да башкы прокуратура номер 1 түзөтүү абагынын жетекчилигине карата шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогону белгилүү болду. МВД, особо-то и не могло предупреждать, мне так кажется. Ички иштер министрлиги алдын ала эскерте алышмак эмес, менин оюмча. Анткени тергөө абагында жаткандардын 9-нун ичинен 7-өсү өмүр бою эркинен ажыратылышкан. Алар жангерчиликке деле барууга даяр болгон адамдар. Буга чейин сентябрь айында шайлоонун алдында күчөтүлгөн режимде иштегенбиз. Анан эле ушундай болуп калаарын ким билиптир. Азыркы тапта жазаларды аткаруу кызматы өлкөнүн бардык күч түзүмдөрүнө кылмышкерлерди кармоого көмөктөшүүнү суранып кайрылууда. Атайын түзүлгөн ыкчамлыктөө тобу калган кылмышкерлерди издөөнү улантууда. Бишкек жана Чүй облусунун укук коргоо түзүмдөрүнүн өздүк курамы перехват операциясын жүргүзүүдө. Нурзада Сыдыкбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.